Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн ар бир кыргыз жаранынын кайдыгер болбош керек болгон бир темада талкуу кылмакчыбыз. Темабыз өлкөбүздө электр энергия муктаждыгы жана жакынкы келечектеги абалы тууралуу болмокчу. Негизи бул теманы сиздерге алып келүүмдүн себеби ар бир кыргыз жаранына түшкөн дагы бир тапшырма, бир вазифа бар мунун үстүндө. Негизи бул маалыматты сиздер кабар агентстволорунан угуп жүрөсүздөр. Бирок бөлүк бөлчүк болгондуктан көп деле мындай жалпы бир сүрөт бизге бербейт да. Ошого байланыштуу сиздерге кыска, маңыздуу жана маалыматка толгон бир сунум кылмакчымын. Учурда 2025 жылдын статистикасына караганда Кыргызстанда жыл сайын электр энергия муктаждыгы 19,1 миллиард киловатт саат болуптур. Бир мурдагы жылга салыштырганда 860 миллион киловатт саат, мындайча айтканда орточо эсеп менен 1 миллиард киловатт саат биз жыл сайын кошуп бир муктаждык болуп атыптыр электр энергиясына. Бул негизи кышкы сезонго келгенде мындай пикке, эң жогорку деңгээлге чыгат дагы. Ошол учурда биз кошуна өлкөлөрдөн кымбатка электр энергия импорттоого мажбур болот экенбиз. Ал эми Евразия өнүктүрүү банкынын 2030-жылдагы божомолу боюнча 21,6 миллиард киловатт саатка чейин бул чыгат экен эбет. Эми бул жерде бул электр муктаждыгынын өсүшү эмнеге байланыштуу? Бир калктын санынын жогорулашына байланыштуу, жаңы турак жайлардын курулушу, жаңы өнөр жайлардын, ишканалардын эми болуусу, курулуусу, өсүшү, ошол эле учурда экономикалык дагы өнүгүү булга себепкер болууда. Эми сиздерге бул электр энергиясынын биздеги булактары кандай? Жана жакынкы келечекте кандай кабарлар болмокто, ошолор тууралуу маалымат берип кетели. Бул жерде чоң ГЭСтер, ири ГЭСтер жана ири күн электр станциялары тууралуу жана чакан ГЭСтер тууралуу эки пунктта маалымат беребиз. Биринчи пунктта болсо, бул чоң ири ГЭСтер, бул башта Токтогул ГЭСи, Күрпсай ГЭСи, Таш көмүр, Шамалдысай, Үчкоргон, Камбар Ата 2 жана Ат башы ГЭСтери болуп, бул чоң ГЭСтер. Жалпы булардын жылдык сааттык электр өндүрүүсү 3030 мегаватт. Мындайча айтканда 3 гигаватт сааттык бир эмне электр энергиясы өндүрө алат экен. Бул негизи модернизациядан мурдагы статистика болуп эсептелинет. Себеби Токтогул ГЭСинде 4 агрегатта ар бирине модернизациядан кийин 60 мегаватт сааттык бир өсүш болду да. Мындайча айтканда жалпы 4 агрегатта 240 мегаватт сааттык бир өнүгүү болду. Эми азыр бизде Ысык көлдө, Жалал Абадта жана Баткенде ири күн энергия станциялары пландалууда. Булардын ичинде иштеп атканы бар. Азыр мисалы кеминдеги 100 мегаватт сааттык күн энергия эмеси бар, планы бар. Ал эми чоң эмелерден болсо, ГЭСтерден пландалып ишке ашырылып жаткан ГЭСтердин бирөөсү Камбар Ата 1 ГЭСи. Мунун жалпы кубаттуулугу 1860 мегаватт. Мындайча айтканда, Токтогул ГЭСи менен салыштырганда, Токтогул ГЭСинен ошондо 640 мегаватт, 620 мегаватт саат. Мындайча айтканда, 1,5 эсеге да кубаттуу бир ГЭС болот экен. Анан кийин Казарман ГЭСтер каскады туркиялык бир инвестордун, бир фирманын инвестициясынын натыйжасында Казарманда дагы ГЭСтер каскады менен бир кыйла электр муктаждыгыбыз жоюлмакчы. Эми могу жерде мен сиздерге чакан ГЭСтер тууралуу бир маалымат берип кетейин. Мисалы чакан ГЭСтерди азыр карап туруп, сиздер мунун өндүрүмдүүлүгү, кубаттуулугу аябай аз турбайбы дешиңиздер мүмкүн. Мисалы учурда иштеп жаткан чакан ГЭСтер жалпы бул келечектеги пландалып аткандар экен. Учурда иштеп жаткан чакан ГЭСтердин жалпы саны 43 чакан ГЭС иштеп жатат экен. Булардын жалпы кубаттуулугу 190 мегаватт. Эми элестетиңиз, мисалы Токтогул ГЭСинин модернизациясы эле 240 болуп атат да. Бирок ушу 43 чакан ГЭС биригип Токтогул ГЭСинин модернизациясына дагы жетпей калып атат да мындай. Бирок бул жерде маанилүү бир маселе бар. Бул чакан ГЭСтер электр энергиясы муктаж болгон жерде өндүрүлүп атат.
Бул не деген сөз? Ал ошол аймакка, ошол айылга, ошол калктуу конушка биз электр зымдарын тартышыбыз керек эмес, станцияларын кошумча курушубуз керек эмес. Ошол жерде өндүрүлөт, ошол жерде коротулат да. Бул деген сөз жолдогу жоготууга чоң тоскоол болот. Мисалы бир аябай кызыктуу бир маалымат берейин. Токтогул кесинде өндүрүлгөн электр энергиясы Бишкек шаарына жетип келгенге чейин 17% жоготууга дуучар болот экен. Элестетиңиз, 1/5 жолдо жоголуп кетет да, мындайча айтканда. Ошого байланыштуу чакан гэстердин ролу бул жерде аябай чоң. Ошондуктан буга маани бериш керек. Жалпы жонунан 43 чакан гэс азыр иштеп жатат экен. Ал эми 2026-жылы пландалып аткан чакан гэстердин саны боло турган болсо, бул жерде жалпы 94 мегаваттык чакан гэстердин 2026-жылы үчүн гана пландалып атат экен да. Жалпы саны болсо 16 болуп эсептелинет экен. Булардын мисалы эң чоңу кайсы? Бул жерде Орто Токой гэси. Анан бул жерде түп гэси бар экен чоңдордун арасында 21, ошол эле учурда 9 деп ушинтип келип атат. Жалпы жонунан болсо 95, 94, 95 мегаватт саатка жетет экен ооба. Эми келечекте пландалып аткан чакан гэстердин дагы эмеси бар. Булардын жалпы кубаттуулугу дагы 134, мындайча айтканда 135 мегаватт саатка жетет экен. Булардын жалпы баарыны кошкондо 400 мегаватт саат болот дейт. 400 мегаватт саат бул негизи чоң гэстерге салыштырганда мындай аябай эле аз да. Бирок муну биз жанагы эле маселе боюнча ошол жеринде өндүрүлүп, жеринде коротулгандыктан бул маселеге маани беришибиз керек. Мисалы, ушул форматта электр энергия муктаждыгын жойгон өлкөлөр бар. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдөн Түштүк Корея. Мисалы, чакан гэс аларда аябай өнүккөн. Себеби аларда тоолуу болгондуктан алар керек болсо жанагы саркындуу суулар бар го, канализациянын саркындуу суулар. Ошолордон дагы электр энергия агып бараткан жеринен потенциалдуу энергиясын колдонуп, ошонун дагы электр энергиясы өндүрүүнү эме кылышкан да, өздөштүрүшкөн. Ошондуктан Кыргызстандагы бул чакан гэстерди эмне кылыш керек? Колдош керек, коргош керек. Мисалы, азыркы учурда өкмөтүбүз дагы көп жылга келишим түзүп, ошол тиешелүү баада сатып алууга кепилдик берип атат. Мен азыр ошол эмелерди, коэффициенттерди албай калыптырмын. Мисалы, 10 жылга кепилдик болсо, элестетиңиз, 10 жылга, 15 жылга кепилдик болгондо сиздин өзүңүздүн жасаган инвестицияңызды аморт кылып кайра чыгарып алуу мүмкүнчүлүгү мамлекеттин кепилдигинде болот да. Эми бул мисалы ар бир биздин жарандарга кандай бир эме вазипа түшөт? Өлкөбүздүн электр энергиясына муктаждыгына жардам берүү үчүн. Мисалы, коротууда жалпы жонунан электр энергиясыны күн ичинде мына пикке чыккан нелери бар, сааттары бар да. Мисалы, эртең менен элдер ойгонгондон башталат экен да. Жылуу суу колдонот, аристондор иштей баштайт, холодильникти ачабыз, холодильник иштей баштайт. Ошол эртең мененки сааттарда мисалы биздин көмөкчү мындай эң максималдуу түрдө кыйналып иштей башташат. Ошол эле учурда кечинде элдер жумуштан келип тамак жасап, плиталар иштей баштаганда бул учурда дагы эме болот да. Ошондуктан кээ бир мисалы колубуздан келген муктаждыктарды элдер уктаган саатка жылдырсак, мисалы азыркы кир жуа турган машиналар эмне болгон? Саатына коюп койсоңуз, таймерине коюп койсоңуз, ошол саатта жууп коет. Мисалы, саат 12ге коюп койсок, түшкү 12ге. Эмне кылат? Ошол түшкү 12де мен жумушта болгон учурда, электр энергиясы пик болбогон учурда эмне кылсам болот? Колдонсом болот. Эми азыркы учурда аябай эле көп саны болбогондуктан, бирок кийинки маалдарда болушу мүмкүн электромобилдер мисалы. Алар дагы кубаттоодо ошо пик болгон сааттарда сайылбаса, мисалы токко үйдөн заряд кылгандар, көчөдөн заряд кылгандар, ошол учурда биз эмелерге, биздин өзүбүздүн көмөкчү электр чуалгыларына жүк болбой турган абалга бир культура кылып алып келсек да. Мисалы түнү
мисалы Аристон мен үйдө эме розеткаларыма мисалы таймер коюп койгом. Мисалы Аристон дайыма эл уктаган маалда иштейт да. Эми кир жугуучу машинаны эл уктаган маалга иштегенди шаарда кыла албашыбыз мүмкүн, себеби этажда элдин тынчтыгыны, бейпилдигин алып коюшубуз мүмкүн. Ошого байланыштуу Аристон сыяктуу көп энергия короткон эмелерди ошондой сааттарда колдонсок болот. Эми бизде азыр дагы бир жакшы бир нерсе өнүгүп келатат. Бул күн энергия станцияларыны үйлөргө орнотуу маселеси болуп атат да. Мисалы 1 мегаваттка чейин мисалы орноткон үйлөр бар мисалы. Бир үйгө жалпы жонунан орточо эсеп менен мисалы 10 киловаттка чейин, кечиресиздер, 10 киловаттка чейин электр өндүрүү бир мүмкүнчүлүгү бар. Бул азыр биздин отун энергетика министрлигинде барып келишим түзүп 10 жылга туруктуу баада, бул да 4 сом 70 тыйын болсо керек эле, 4 сом 70 тыйындан мамлекет сатып алууга бизге кепилдик берет да, жайында да кышында дагы. Бизде Кыргызстанда болсо жалпы күндүн тийген орточо күндүн саны 307 күн экен. Мындайча айтканда бул аябай жогору көрсөткүч да. 307 күн биз күнүнө 8 саат электр энергия өндүрө алабыз деген сөз. Мисалы азыр кеминде 100 мегаваттык күн энергиясы станциясы курулду. Мисалы балыкчыга мисалы 1 гигаваттык, мындайча айтканда Токтогул КЭСине барабар бир эме курулганы жатат. Булар курулса эмне болот? Күндүз күнү коротулган энергияларды бул күн энергиясынан алгандыктан Токтогул суусуну биз эмне кылабыз? Кышында сактап калуу мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ал эми жайында сугат маалында ансыз деле беребиз. Электр энергиясыны 2028-29 баштап экспорт кылуу мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Мына Өзбекстанда мисалы жер астындагы эме кендери бар, Казакстанда бар, мисалы жакынкы кошуналарыбызда. Булардын экономикасынын орчундуу бөлүмү ушул отун энергиясыны экспорттоодон келет да. Эч болбосо ошол отун энергиясына сыртка муктаж эмес. Мындайча айтканда эркин бул темада. Ошого байланыштуу биз эмне кыла билишибиз керек экен? Биз бул өлкөдөгү бул маанилүү маселеге кайдыгер мамиле жасабашыбыз керек экен. Могу жерде болсо көрсөтүлүп турат, Кыргызстанда чакан жана келечекте курула турган КЭСтердин неси жалпы картасы. Бул маалыматтар ачык, интерактивдүү түрдө биздин энергетика министрлигинин сайтында бар. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Өлкөбүз ар бир маселеде сыртка муктаждыгы азайсын, керек болсо ошол темада экспорт кыла турган абалга келели. Баарыңыздарга көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.